Yetezekkerul insanu ma sa'a. Ertege kıyamet günü insan esteyt eken emne kılganın. Allah Taala estetet eken, o meçitte oturdun ele, o Gülçö meçitindesiңер деп. Кайсыл жерде кайсы амал кылганбыз, бардыгы жазылат. Кайсыл жерде кайсыл сөздү сүйлөгөнбүз, бардыгы жазылат. Эртеге Алла Таала сурайт, эмне сөздү сүйлөдүң сен дейт. Эмне үчүн сүйлөдүң дейт. Кээде жакшы сөздү сүйлөйсүн. Бирок Алланын ыраазычылыгы үчүн сүйлөйсүнбү же башкабы? Сөз эле сүйлөп коюу, ишти эле кылып коюу жетиштүү эмес экен. Ошо кылган ишибизден, айткан сөзүбүздөн Алланын ыраазычылыгы максат кылсак, ушул экен. Ошондуктан кээде жакшы иштерге, ниетке жараша сооп берилет. Иннамал а'малу бин-ният дейт пайгамбарыбыз айтат. Бардык амалдар ниетке жараша. Бир жакшы ишти ниет кылбасаңыз, сизге сооп жок. Аябай чоң кайрымдуулук кылдыңыз. Алланын ыраазычылыгын ниет кылган жоксуң, эл мактасын, эл айтса болду мага. Элге пайда болсо болду, болот. Сизге бул дүйнөдө жакшы сөз болот, артыңыздан жакшы сөз ээрчийт. Бирок ахиретте сизге бир сооп жок. Намаз окуганда деле кандай гана жакшы иш кылбайлы турган, ниет болбосо ага сооп жок. Жакшы ишке сөзсүз ниет кылыш керек. Демек азыр мен сүйлөгөнүмдөн, сиздердин укканыңыздардан бул мажлистин адеби, ниет кылып коелу Алланын ыраазычылыгына. Алланын ыраазычылыгы үчүн сүйлөйлү. Алланын ыраазычылыгы үчүн угайлы. Кунт коюп угайлы. Алла Таалам көрүүчү, азыр бизди көрүп турат. Алла Таалам угуучу, биздин сөзүбүздү угуп турат. Алла Таалам билүүчү, жүрөктөрүбүздө ниетти билип турат. Демек жараткан Алла Субханаху ва Таалага чексиз шүгүрлөр. Алла Таалам сиздерге, биздерге бир мүмкүнчүлүк берди. Кандай мүмкүнчүлүк? Эстөө, шүгүр кылуу, акыйкатты билүү. Алла Таала эмне үчүн жараткан, ошого умтулуу. Ахиретибизди оңолуу. Алла Субханаху ва Таала мынандай мүмкүнчүлүк бизге берип атат бүгүн. Чексиз шүгүрлөр Алла Субханаху ва Таалага. Афа хасибтум аннама халакнакум абата ва аннакум илейна ла туржаун. Силер эмне деп ойлойсуңар? Биз силерди максатсыз эле, бекер эле бу дүйнөгө жаратып койдукпу? Ичип, жеп, өлүп кете бергиле деп. Жок. Улуу максат үчүн жараткан Алла Таала бизди. Биздин бу дүйнөгө келүүбүз өтө чоң. İnsanın bu dünyada turusu öte manilü. Ошондуктан айтылат, bu dünyadagi bir gün 5'teki 1000 жылдан артыгыраак дейт. 5'teki 1000 жылдан артыгыраак bir gün турганыбыз. Болбосо bu dünya Алланын алдында чиркейдин канатынчалык да кадыры жок экен. Жөргөмүчтүн үйү деген. Бул дүйнөнү Allah Subhanahu wa Taala жараткандан бери рахмат назары менен салган эмес, сыноо дүйнөсү деген. Бул тура турган дүйнө эмес, өтүп кете турган дүйнө деген. Кала турган эмес, туруктуу эмес бул деген. Бирок бул дүйнөдөгү bir күнүбүз 5'тин 1000 жылынан да артыгыраак. Бул кандай мааниге ээ? Бул деген bir gün ибадат кылсак, bir gün Алла Тааланын арам кылган нерсесинен сактансак, бул 5'тин 1000 жылынан артыгыраак экен. Себеп дегенде bir күндүк ибадатка түбөлүктүү Алла Таалам сооп берет. 1000 жыл да түбөлүктүү эмес да. Алла Таалам бизди бактылуу болсун деп пайгамбарларды жиберген. Бизди бактылуу болсун деп асмандан китептерди түшүргөн. Бизге райымдуулук кылып, бизге мээримдүүлүк кылып жараткан Алла Субханаху ва Таала шайтан азгырып, өзүнө тартып, дозок алып кетип калбасын деп, учурда пайгамбарларды жиберип турду. Алар эскертип, эстетип турду. Алар энеден дагы боорукер, атадан дагы райымдуу болуп, пайгамбарлар өз элине
өзүнүн коомуна аларды оңдогонго, ишенимдерди оңдогула, ибадатыңарды оңдогула, мамилеңерди оңдогула, аласа бересиңерди оңдогула, ички дүйнөңөрдү оңдогула, жүрүш-турушуңарды оңдогула, Алла менен байланышкыла, жараткан Алла Таала буйруганды аткаргыла, тыйгандан тыйылгыла. Алланы эстеп жашагыла, Аллага шүгүр кылып жашагыла деп алардын чакырыгы эле. Акыр келип пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дүйнөгө келди туугандар. Пайгамбарыбыз келгенде алам караңгылык менен баскан эле. Адам Алланы тааныбайт эле. Жаратканды тааныбайт эле. Бири-бирин адам ушундай болуп калат экен, имандан, динден узак болгондон кийин бири-бирин жей баштайт экен. Бири-бирин канын иче баштайт экен. Сахабалар мурда мушриктердин балдары эле. Кыздарын тирүүлөй көмөт эле. Өздөрүнүн кыздарын тирүүлөй көмөт эле. Элестетсеңиз, өзүнүн кызы ыйлап атса болбой тирүүлөй көмгөн деген бул кандай таш боорлук, кандай караңгылык бул. Ушундай коомго пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам нур алып келди, жарыктык алып келди туугандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бүткүл ааламдагы инсандардын малын, жанын, абийирин, канын коргоо, колдоо үчүн келген, сактоо үчүн келген. Бардык адамзатты куткаруу үчүн келген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Дүйнөнүн бактысыздыгынан, кабырдын азабынан, ахиреттин кордугунан, дозоктун отунан, Алланын карынан, түбөлүктүү бактысыздыктан куткаруу үчүн жиберилген Мухаммадур Расулуллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын максатын караңыз. Бу дүйнөгө келүү максатын караңыз. Алла Таалам кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды үлгү кылып, пайгамбарыбыз аркылуу Куранды берип, пайгамбарыбыз аркылуу таза жашоону берип, акыркы пайгамбар кылып, толук инсан кылып, түндөсү, күндүзү кандай мамиле кылыш керек, бардык жашоонун тармагын өзүнө камтып алган, адилеттүүлүктүн үстүндө курулган, жакшылыкка жеткирүүнүн үстүндө курулган, адамдарга адамгерчиликтүү мамилени кылууну курулгандын үстүндө дин берип туруп жиберген. Караңгылыкты жойгула, надандыкты жойгула, ташбоордукту жойгула, душмандыкты жойгула, шайтандыкты жойгула, жылаңачтыкты жойгула, уятсыздык, уурулук, кан төгүүнү токтоткула, бузукулардын бардыгын токтоткула. Пайгамбар ошон үчүн келген да. Бизге ушундай дин алып келген. Ати'уллах ва расул лааллакум турхамун. Ырайымдуу жашоону каалайсызбы? Аллага баш ийип жашаңыз. Пайгамбарыбызга баш ийип жашаңыз. Ошондо Алла Таала райымдуу жашоо берет экен бизге. Бири-бирибизге ташбоор болбой, залым болбой, бири-бирибизди кордобой, Алланын райымдуу жашоосунда азаптуу эмес, бактысыз эмес, райымдуу жашоону кааласак, Аллага баш ийели, пайгамбарга баш ийели. Алла ким? Алам жок эле, Алла бар эле. Бир убакта 100 жыл мурда жок элек, бирок Гүлчө бар эле, Алай бар эле, Кыргызстан бар эле. Бул алам бар эле 100 жыл мурдачы. 100 жыл мурда Николай, Пиколай ушуга окшогондор деле бар эле. Бирок биз жок элек туура. Биз ушул жерде отургандар, ушу жок элек биз ушул жерде 100 жыл мурда. Бирок бир учурда бул алам дагы жок эле, Кыргызстан дагы жок эле. Бул үстүндө басып турган жер жок эле. Бул асман жок эле, күн жок эле, ай жок эле, жылдыздар жок эле, бейиш жок эле, дозох жок эле, периштелер жок эле, жиндер жок эле, эч нерсе жок эле. Каналлах ва лам якун шай'ун гайру. Алла качан бар эле, Алладан башка эч нерсе жок болчу. Каналлах ва лам якун шай'ун кабла. Алладан мурда эч нерсе жок эле. Каналлах ва лам якун шай'ун ма'у. Алла менен биргеликте эч нерсе жок эле. Ал жалгыз өзү бар эле да. Эзелтен, түбөлүктүү, алгач, акыркы, ал-аввалу вал-ахиру. Al-azali, azali Allah subhanahu, ezelten Allah Taala. Abadi, Allah Taala tübölüktü.